Саламатсыздарбы? Биздин каналга кош келипсиздер. Бүгүн биз винегрет салатын даярдалышын көрсөтүп беребиз. Бизге керек болуучу азыктар 400 грамм кызылча, 200 грамм пияз, 300 грамм сабиз, 1 килограмм картошка, 150 грамм горох, өсүмдүк майы, 4 аш кашык, кара мурч, ачуу калемпир, ушулар керек болот. Винегрет салаты кышта өтүмдүү салаттардын бири болот. Айрыкча кызылча буту колу ысыбаган адамдарга жардам берет, канды ысытат, канды тазалайт. Ушундай пайдалуу жактары бар. Пиязыбызды майдалап туурап алабыз, кубик түрүндө кылып. Пиязыбызды туурап алдык. Сковородкага өсүмдүк майын куюп алабыз. Тууралган пиязыбызды салып, кууруганга коебуз. Биз эми сабизибизди кубик түрүндө туурап алабыз. Сабизибизди туурап алдык. Эдишибизге салып алабыз. Картошкабызды да кубик түрүндө туурап алабыз. Картошканы да туурап алдык. Унутуп калыптырмын. Картошканы, сабизди, кызылчаны баарыны сууга кайнатып даярдап алганмын. Горохтон 1 аш кашык алып калып, калганын салабыз. Муну акырында салам. Кызылчаны да туурап алабыз, кубик түрүндө кылып. Кызылчаны да туурап алдык. Татымына жараша туз салабыз. 1 чай кашык кара мурч, 1 чай кашык ачык калемпир салабыз. Мына куурулган пиязыбызды да салып алабыз. Даяр болуптур. Баарын аралаштырып алабыз. Салатыбыз даяр болду. Сиздер да даярдап көрүңүздөр. Биздин каналга кошулуңуздар. Саламатта калыңыздар.